Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamdardın iyisi bolgon, anın jaratuvчусу жана биздин күнүмдүк жашообуздун ээси, бизди кыяматта тосуп алуучу жана кыяматтын падышасы болгон Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Жана анын сүйүктүү пайгамбары, биздин көсөмүбүз, жолбашчыбыз, мугалимибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям салаваттар айтат. Андан соң саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Biz dağlı bir qancha vaqtdan beri başlap kele жатқан ақыл қалчу аянтыбызда аялдар темасын бүгінде улантабыз. Аялдар дегенimiz чындыгында эле бүгүнкү коомдук пикирде биз алар жөнүндө ойлонбой калган көп маселелер али чечилбеген өксүк жарымыбыз жөнүндө сөз кылабыз. Өксүк дегенimiz балким алар өзүн өксүк ойлобойт, бирок акыйкат маселесинен караганда, адам затын жараткан Аллах субханаху ва тааланын дини тарабынан караганда биз көп нерсени аялдарыбызга берген жокпуз. Алардын көп укугу өз ордун тапкан жок. Светтик жашоодо балким тең укуктуулук аларга камсыз кылынып аткандыр, балким алар каалаган нерсесин жеп, каалаган нерсесин кийип, каалагандай басып турганы мамлекет тарабынан кепилденип жаткандыр. Бирок акырет маселесинде, адамдык, анын заттык конституциясына төп келүү маселесинде биз аялдарыбызды аябай кемсинттик, аябай кыйнадык жана оорчулуктар менен ородук. Бүгүн да аялдарыбыздын, тагыраак айтканда кыздарыбыздын өмүрүнө дагы бир сарасеп салалы, алардын жашоосундагы дагы бир маанилүү баскыч, алардын калыптануу, заттык калыптануу этабындагы бир баскыч бул мектеп. Мектепке өңүлүп көрөлү. Мектепте эмне гана болбой атат, же тагыраак айтканда мектепте эмне болуп атат. Бүгүнкү реалдуулуктагы мектеп биздин кыялыбызда мектептен алда канча алыс. Тагыраак айтканда биздин кыялыбызда мектеп биз ойлойбуз бир тарбиякана, bir bilim kana, al жерден bizim балдарыбыз bir жакшы адам болуп чыгат деген стереотипти ойлойбуз. Чындыгында кандай мектепте? Мен балдарга болгон мамилени, кыздарга болгон мамилени бөлүп айткым келет, анткени мектепте кыз менен баланын ортосунда айырма жок. Мектепте окуучу деп коет болду. Кыз эмне кылып атат, бала эмне кылып атат, бала кылганды кыз деле кылып атат. Ал жагынан экөөсүнүн ортосунда эч кандай айырма жок. Анын үчүн мектептер бөлүнүш керек болчу. Кыздар мектеби, эркектер мектеби. Мына ушул эркектердин дагы, кыздардын да психологиялык толук кандуу калыптануусуна чоң өбөлгө болмок албетте. Кээ бир кыздардын өзүнүн табиятына жараша пардалар ачылмак эмес. Тилекке каршы бүгүнкү биздин светтик система, билим берүү системасындагы мына мүчүлүштүк, муну айтсаң оозу жаман айпара болот. Ошондуктан буну айтпаганда деле кыздардын өзүндөгү күнүмдүк билим алуу процессинде пайда болгон проблемаларга кичине болсо токтолуп өтсөк, бул бизди өтө бир түйшөлткөн маселеге айланат. Тагыраак айтканда бүгүн мектепте эмне? Эң биринчи маселе бул мугалимдердин кайдыгерлиги. Албетте, ар бир мектепте атынан айланса боло турган мугалимдерибиз бар. Аллах Тааладан мугалимдик сыпатын алган. Ушу жарытар, жарытпас, эптеп жол кирее жетпеген маянага дагы ыраазы болуп, өзүнүн үй бүлөсүн унутуп, кара жанын кар чуруп сабак берген мугалимдер бар. Алардан айланса болот. Мен жалпы көрүнүштө айтам. Жалпы көрүнүштө кээ бир мугалимдер бар, аларга балдарды эмес, кой кайтартканга дагы болбойт. Кылмыш. Мына ушундай мектеп кээде мугалимдер жетишпегендиги, азыр көп мугалимдер тилекке каршы кара турмуштун айынан четке чыгып кеткендери толтура. Россияда жүрөт, канчалаган ошо кызыл диплом менен бүткөн, ошо биздин элибизге чында Кудайдан алган тарбиялык, мугалимдик сапаты, пайдасы тие турган адистерибиз тилекке каршы Россиянын базарларында жүрөт. Эмне кылды десем, аларды кайтарыш бизге мүмкүнчүлүгү али көрүнө элек. Анын үчүн айтсаң, заводдор курулуш керек, фабрика дейт, кеп анда деле эмес. Рызкыны Кудай берет го. Ошо Россияда алып атканын Кыргызстанда деле табат. Бирок айта турган маселе, мына ошол четке чыгып кеткен эң баалуу адистердин ордуна кайсы мугалимдер келип атат? Аны бардыгыбыз билебиз. Музыкадан сабак берген, математикадан берип атканы бар, сүрөттөн сабак бергени, химиядан берип атканы бар, эптеп сабакка кирип коюп чыгып кеткендери бар. Мына ушул көзөмөлсүздүктүн натыйжасында биздин кыздарыбызга болгон мамиле мектепте чындап эле өксүк айланды. Мектептерде бүгүн бир катар мектептерде бардыгыбызга маалым мектеп рекети деген пайда болгон. Бул бир канча жыл мурда ата-энелер бир аз мындай бир акыл калчап көтөрүлүмүш болгон пикирди. Тилекке каршы ошол бойдон жапты жумшалданып калды. Азыр мектептерде рекет барбы десе, бетти тамдай кылып туруп жок дей берет. Чында биз илдеп көрсө, ал рекет криминалдашып кеткендиктен өзүнчө бир кубулуш талаасына айланып калды.
Өзүнчө социалдык кубулуш катары калыптанып да калды да. Сүйлөгөн сөздөрү, кыздарыбыздын ал чөйрөдөгү жүргөнү түрмөдөн айырмасы менимче жок болсо керек. Кээ бир кыздарыбыз ушул мектептен эле стресс абалында бүтөт мектепте. Кээ бир кыйналган үй бүлөлөрдүн акыбалы аларды мына ошо мектептин өзүндө микросоциалдык чөйрөдө өтө кемсинткен учурлар бар. Кыздын психологиясына доо кеткен учурлар өтө толтура. Тоналган кыздар канча, мушташкан кыздар канча. Мен өткөндө бир видеодон көрдүм кыздардын мушташканын. Чынын айтсам биз эркек балдар болуп чоңойдук, мушташып чоңойдук го биз. Бирок мен мынандай мыкаачылык менен, мынандай ташбоорлук менен мушташты көрө элек экенмин. Эркек жаным кыздардын мушташканын көрүп жакамды кармадым. Аны тегеректеп тургандар кимдир десе, эркектер кол чаап тегеректеп аларга сүрөөн сүрүп мушташтырып атат. Ушундай ташбоорлук менен болгон мушташты мен көргөн эмес. Мен ошол кыздардын уруп атканын да ата энеси болуп көрдүм кыялымда. Таяк жеп аткан кыздын да ата энеси болуп көрдүм кыялымда. Менин формулама отурбады бул көрүнүш. Ошол кыздарды, эми реалдуу кыздар, ата энеси ким болду экен? Мен үчүн өтө кызык. Алар кайсы класста окуп атты экен, кайсы мугалим сабак берип атты экен. Деги эле бул өтө мындай бир орчундуу маселе. Ал кыздар бүткөндөн кийин эмне болот экен? Мына ошол видео көргөнүмө бир 2 жыл болгон болсо, 2 жылдан бери ал кыздар эмне болду экен? Мага өтө кызык. Анын үстүнө бүгүнкү мына ошол мектептин босогосунда, ошо мектепке киргенге чейинки ата эненин көзөмөлү дейт, же коомдун көзөмөлү экөө тең эле бүгүн жок. Кыз үйдө ата эненин көзөмөлү бүгүн эмнеге айланды десе, тамак жедиңби? Кийимиң барбы? Муну эгер айылда болсо тиги тоокту дан берип кой, койго жем берип кой ушу. Эгер ошону кылса да, бул ошол ата эненин көзөмөлү деп эсептелет. Ата эне кызына сабак бергенин билбейм, чандап үй бүлөдө болсо керек. Кызын ошо кадимкидей таалимге отургузуп, кызым мындай деп динден сабак берген ата эне аз болсо керек. Динден башка нерсе кызды бүгүнкү күндө муногу глобалдык бузукулукта ооздуктай турган мындай бир рычаг деле жок болсо керек. Экинчиси, көчө, коом бүгүн кызды биз айттык көзөмөлдөбөйт. Менин кызым беле айтсаң жаман көрөт, билгенин кылсын. Тамеки тартабы, мас жүрөбү, мушташып атабы, коом буга кайдыгер болду. Демек, мектеп босогосун аттагандан кийин ал кыздын мектептин ичиндеги көзөмөлү кандай болду десе, жанагындай мугалимдер менен. Тилекке каршы кээ бир катар мектептерде али кундегинен чыга элек кыздар менен бузукулуктар болуп аткан учурлар да бар. Кыздардагы мектептердеги кыздарды зордуктоо маселеси болуп атат. Бул ошол эле мектеп окуучулары тарабынан, мугалимдер тарабынан, ал эми майда барат деп эсептелген толтура кыздын психологиялык калыптануусуна доо кетирген толтура факторлор бар. Бул жөнүндө гезиттерде айтымыш болуп калышат, демиш болуп калышат, бирок жалпысынан коомдук пикир пайда боло элек. Пайда болуусу мүмкүн да эмес, анткени бүгүн биз таможня союзу же болбосо чоң экономикалык долбоорлор, ушундай саясий чоң бир трендтер менен алек болуп отуруп, бул нерсеге көңүл бурбайбыз. Ошондуктан биздин бүгүнкү акыл калчу аянтка чакырганыбыз ар бир кыз өзүбүздүкү. Биз жооп беребиз кыз үчүн. Ошондуктан бүгүн аны мектеп караш керек, коом караш керек, өкмөт караш керек, тиги караш керек, бу караш керек эмес. Мен карашым керек дейли деп силерди чакырып отурабыз. Бүгүн мектептеги кыздарыбызга көңүл буралы деп атабыз. Бүгүн мектептеги кыздарыбыз кайсы сабакта окуп атат? Ким сабак берип атат? Кандай сабак берип атат? Кимдер менен мектепте мамилелеш? Кайсы партада отурат, ким менен отурат партада, сабакта кандай отурат? Сабактан чыгып үйгө келгенге чейин канча убакыт өлчөңүз секундомер алып атат? Кызыңыз канча убакытта келип атат? Жана каерде жүрөт ал бош убактында? Эмне менен алек? Мектептин өзүнө жараша буга болгон мамилеси биз түшүнүшүбүз керек. Мектеп кызыбызга билим гана бериши керек. Билим гана бериши керек. Тарбияны мектеп мойнуна албайт. Балким мойнуна алып тарбия берип аткан болсо, бул бир жакшылык. Бирок мектеп берип аткан тарбия ата энени кызды тарбиялоодон бошотпойт. Ата эне кызды тарбиялагандан бошобойт. Тарбияны ата эне бериш керек. Кыздарыбыздын мектебинде сабак алгыдай текшеришибиз керек.